Все, даярсыңбы? Даяр. Огонь! Артиллериялык курал менен кар көчкүсүн мажбурлап түшүрүү иштери жүргүзүлүп жаткан бул аймак Бишкек Нарын Торгарт автожолунун Карынкүр капчагайындагы эң кооптуу делген тилкелердин бири. Мындан улам жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн коркунучтуу тилкелердеги кар көчкүлөр курал колдонуу жолу менен түшүрүлүүдө. Могу 4-түн эмесин ар жак менен кошо кетет да, накопление бар. Үстү түшкөн. 18 февралдан берки атып түшүрүү иштерин алкаганда жогоруда аталган жолдун 296 чакырымына 12 000 метр куб кар көчкүсү түшкөн. Түшкөн көчкү ошол эле күнү жолчулардын ыкчам аракети менен 2 саат аралыгында тазаланып, каттам ачылган. Ал эми андан кийинки атуу иштерине ордунан козголгон кар көчкүлөр коктуу ичинде калып, жолго жеткен эмес. Чоң көчкүдө калган 4/1 бөлүгү каттамы, кар каттамы бузулуп отурду. 5-4 кар көчкү тилкелеринде да кар каттамары бузулуп, алда отурду. Майда кар көчкүлөр түштү, жолго жеткен жок. Коопсуздук үчүн жасалган аракеттердин аркасы менен Бишкек Нарын Торгарт автожолунун Карынкүр капчагайындагы тилкеси мындан ары күндүн кечки саат 18:00 таңкы саат 09:00 чейин ачылып, каттам жүргүзүү чечими кабыл алынды. Бирок айдоочуларды жолго чыккан учурда унаалардын ортосунда 500 метрлик аралыкты сактоо эскертилет. Азыр чечим кабыл алдык. Күндүзгү каттамды биз чектеп токтотуп турабыз. Кечки 6-дан баштап эртең мененки саат 9-га чейин жол каттамын ачабыз. Мен ошо жүргүнчүлөргө баарына кайрылат элем. Ошол машина аралыгын 500 метрден, дистанцияны ошол 500 метрден сактап өтүшсө, эми ишенип туралык. Калганы түшпөйт деп, анткени ал жерде мындай чаша бар экен, ошол чашанын ичине кар чогулуп түшүп калды. Күн акырын жылыса, акырын эрип түшөт деген биздин үмүтүбүз бар. Каттамга чектөө коюлуп ачылганы менен кар көчкү түшүү ыктымалдуулугу дале сакталууда. Буга байланыштуу жакынкы күндөрү Карынкүр капчагайынын кооптуу тилкелеринде тиешелүү күч структуралар жана жол тейлөө мекемелери жолоочулардын коопсуздугу үчүн иш жүргүзүшмөкчү. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкөдеми, Нарын району.